Срочно бүткүл кыргызстандыктарга видео максимально жетсин достор. Бүт поколенияга Аскар досубуздан, Баха досубуздан кайрылуу. Аскар баштачы досум. Тугандар, мынал Хамза инибизди бардыңыздар угуп атасыздар. Атасы Руслан лечениясына 170 миллион сом керек экен. Бүгүн ушул өзүбүз Бахан жамааты менен чогулуп биригип, жети дуан поколенияларга кайрылалы дедик да. Мисалы азыр баягы чогулуп атышат го, 90-жылкар 92, 85, 86 болуп. Урматтуу агалар, инилер, ушул поколения группа бар бардыгында, ошо группалар ичинде бир акча чогултуп туруп, аны ушул жоро башчылары бар да, мисалы Кыргызстан боюнча, Область район боюнчачы, ошолор биригип туруп, Руслан атасына бир алып келип акча бербейлиби? Эми болгону 20 миллион акча чогулуптур, 170 миллион акча керек экен да. Ошо дамке кандай кылабыз примерно негизи бүт шарттарын түшүндүрүп беребиз. Акырындык менен номерлер жазып коебуз. Баха бир өзүбүздүн подписчиктерге, өзүбүздүн поколенияга айрыкча Жалал Абад, Ош, Алай досум, Баткен, Кара Суу бизди көрөт го. И также ушул поколениеда бүт Россиядагы жигиттерге кайрылуу кылчы. Жети областка тең эле кайрылуу, молодежь чоң бизге карабайт достор. Бир аздан болсо деле өзүбүздү башыбызга пока что келелек болсо достор, ушундай эксанды чыгарып коелу. Улуу кайда турабыз азыр. Бүт азыр эксан берем, садака берем деген толтура жигиттер. Бала деген аябай ширин болот. Өзүбүз башыбызга чөлек достор. Шүгүр келтирели, күчүбүз бар, билегибизде күчүбүз бар. Иншалла көптү көрсөк көл болот достор. Эксан жигиттер, садака жарыя мына. Болушунча таратыштагыла видеону карап отурбайлы достор. Турабы достор? Бисмилля айтайлы да мына. Үкөөбүздүн баласы Хамзат. Бардыгыбыз танып калдык Наристенич. Колдон келишиче видеону репост кылып салыңыздар жигиттер. Кайда келип карабай. Ороз айында турабыз, Ороз айында канча бир чыгарган садака чыгарган болсо ошончо көп 10 эселеп берет дейт. Келиңиздер туугандар, баарыңыздар 1 сом болсо да ушул Эмбанкка которуп кайрымдуулук кылып коюңуздар, суранабыз. Мынал видео айылдагы WhatsApp группаларга, аксакалдардын группасына гап жеген, аш жеген, улак берген, волейбол ойногон, футбол ойногон, ушакчы групп, короче, полный группаларга максимально жигиттер, достор, жоролор бөлүшүп койгула. 1 сом болсо 1000 сом айырмасы жок. Эмбакын көрсөтөбүз. Мынчалык серьезный болбогондо биз темселеп мыякка чыгып кайрылбайт элек жигиттер. Бирок өтө серьезный. Аскар кече канча чогултуп бердиңер окшойт. Кече мына 1 сутканын ичиндечи, 1 сутка жетпей эле история койдук түнү. Мында чын кызалат болуп, койдук эле. Мына ортодо бир себепчи болуп. Өзү бүгүн колу менен көргөздө 5,5 миллион чогулуптур эле. Сомго 5,5 миллион чогулуп. Эми бул дегенчи мындайда 1 сом болсо деле которуп кое бериңиздер. Менин акчам не болот эле деген эмес. Ал жерде эч ким миллион сом же 100 000 сом которгон жок. Бардыгы эле 1000 сомдон, 5000 сомдон, 100 сомдон, 200 сомдон болуп атып, мындай итог ошондой чыгып калды. Ошого туугандар, мына Москвада дагы кызмат кылам дегендер болсо, Руслан өзүн да жөнөтөлү деп атабыз да, бирок буюрса барып өзү дагы ошол жактан чогултуп келсин. Сумма чоң болуп атат да, эгер мындай болгондого тууган уругуна малын сатып, коюн сатып алып чыгарып алат элем. 170 миллион сом деген бул аябай чоң акча да. Мындай бала өзүн деле эми баягы кыйналып калды чындапчы. Ошо жардам берип койлу. Максимально бөлүшөбүз. Бөлүшүп койлу. История бардыгына койгула. Особенно подписчигі блогерлер, урматтуу блогерлер, садак болуп кетейиндер. Ушул жерде эми бир кереметиңер көргөз, урматтуу ырчылар, урматтуу спортчулар, видеону коюп кое бергиле. Бул чисто сооп. Кече менин историям эле чогулду дейсиңер ушул 5 миллион. Ар ким баягында болуп кеткен кечечи, тарап кеткен историяга коюпчу, ошонун аягынан келип атат. Бизде мынчалык акча чогулбайт. Ар бириңиздер коюп берип коюңуздар. Жигиттер азыр болду.